эми ушул көл тармакты эс алып жүрдүк, эс алып барып ушул жерде көлдүн азыркы абалы туризм дейбиз. Биз туризм жыл сайын көбөйтөйүн деп атабыз. Бирок көлгө мындай кылганда көлдүн тазалыгына мен көз бургум келип атат. Албетте мен ушу каникулдун башында ошол бир группа менен ушул көлдү кыдырдык, берки очистной сооружение деп коет, тазалатуу суу. Ошого мына балыкчыныкы, анан чолпон атаныкы тилекке каршы жок деп койсок да болот да. Ошол маселени мен ушу жогорку кеңеште теңирээк көтөрүп, азыр бир мыйзамдарыбыз бар. Ушул мыйзамга кошоюн деп атам. Ошуну көлдү коргой турган убакыт келди. Biz turizm менен элди багабыз деп атабыз, бирок анын көл жок болуп кетсе, көл баягы кир болуп киренип кетсе, анан кийин эч ким да келбей калат. Бул көл деген өзүнчө бир, анын көлдүн бир эмеси бар да, ысык көлдүн суу келет, бирок чыкпайт. Ошол үчүн өткөндө тиги чоң биздин өтүп кетти, тилекке каршы Эмиль Шукуров аксакалыбыз, ал киши көп жолу келип ушул көл жөнүндө мага айтып келе. Сиз экология жөнүндө көп көз буруп атасыңыз. Ушу көлдү карагылачы. Көл деген бул экосистема деген бар экен, көлдүн экосистемасынын баары бузулуп атат. Эмеси азыр биз мына даже эме бар го, берги барбаристтер бар эле мурдун. Анан облепиха деген. Ушунун баарын биз чамдарды куруп алып, пансионат туруп атып, ушунун баарын алып, алар естественный баягы жаман сарык суулардын баарын кармап калат экен да. Ошону да бузуп, экосистеманы көлдүн бузулуп атат. Ошого көз бурайын деп атам мен. Ушул Кудай буйруса, албетте анан калса бизде биз общественный совет куруп алганбыз, жасыл экономика деген. Ушул жашыл экономиканы бир жылдай убактыбыз бар. Ушул аягына чыгарып, иштетип, жашыл экономика биз концепцияны кабыл алдык. Мына Кудай буйруп, өкмөттө ошого көз буруп, ушунун алкагында иштеп атат азыр.